Социалдык багыттагы мекемелердин мектеп, бала бакча жана ооруканалардын аймагы менчиктештирилбейт, жеке тараптарга берилбейт деген мыйзам бар. Ага ылайык шаар аймагындагы социалдык объектилердин аймагындагы курулуштарды алып салуу, бошотуу боюнча ош шаарынын мэри Жеңишбек Шерматович чоң бир жумуштарды жасап жатат. Алардын бири биз турган жер бул мектептин аянты Карл Маркс, мурдагы азыркы Салижан Жигитов атындагы мектептин коросу. Бул жерде көрүп турганыңыздардай спорттук, футболдук аянтча турат. Ошол жерге чейин могул дарактар турган аймактын баары жеке тараптарга берилип, бул жерде турак үйлөр бар болчу. Андан сырткары соода түйүндөр дагы курулуп, үйдүн ичинде кадимгидей мал багып, окуу жараянына аралашып, бул жердеги жашоочулар кирип чыгып каттанма ушундай болгон. Мэр бул жерге келип рейд кыдыруу учурунда бүт баарын тазалап, мектептин аймагын кайрадан мектепке берели дагы, бул жерди башка багытта, максатта мектеп үчүн пайдаланалы деген тапшырма койгон. Анын негизинде өзүңүздөр көрүп тургандай азыр техникалардын жардамы менен бошотулган жерлердин биринчи тосмосу тосулуп, азыр бетон куюлуп, ал жердин жасалгасы жүрүп жатат. Андан кийин бардык бул жерлер тегизделип, ордуна келтирилип, мектептин балансына кайтарылып берилет.